Obada London BBC саламатсыздарбы. Элер алчыны спорт жаңылыктарымен таныштырып Эрмек Максутова. Израилде парламенттик шайлоо жүрүп жатат. Беньямин Нетаньяху бийликте калууга күрөшүп жаткан чак. АКШ президенти Дональд Трамп башпанек сурагандарды сот иши башталгыча Мексикага кайтып кетүүгө тыюу салган мыйзамды кескин сындады. Окумуштуулар туура эмес тамактануунун кесепеттери тамеки тартуудан да кыйла зыяндуу экендигин айтууда. Израилдин эли жаңы өкмөт башчыны тандоодо. Башкы талапкерлердин бири Беньямин Нетаньяху 5 жолу өз талапкерлигин коюуда. Жана бул анын 4-чү ирет катары менен шайлоого барышы. Эгер Нетаньяху мырза жеңип чыкса, ал Израилдин бийликте эң көп убакыт турган лидери болуп калат. Анын оңчул партиясы мурдагы армия башчысы Бени Ганц менен атсалышып жатат. Ганц мырза өз добушун берди. Эки партия бирдей келе жатканы маалым болду. Израилде коопсуздук маселеси дайыма курч турат. Дал ошол себептен шайлоодо коопсуздукка көңүл буруп жеңишке жетүү мүмкүн. Эки апта мурда Газадагы палестиналык согушкерлер ракетадан катуу сокку уруп, андан Роберт Вульфтун үйү талкаланган. Бактага жараша соккудан каза болгондор жок, бирок Роберттин небереси жаракат алган. Үй бүлөмдү Кудай сактады. Баарыбыз аман калдык. Үй бүлөмдөгү 7 кишинин баары өлүп калышы мүмкүн эле да. Бизге тынчтык орнотулган чечкиндүү лидер керек. Үгүт иштеринин алдында Беньямин Нетаньяхунун социалдык тармакка видео кайрылуусу чыгып, анда ал анын глобалдык алакалары Израилди сактаарын айткан. Аны коррупцияга аралашкан деп айыпташканы менен Нетаньяху айыптарды четке кагууда. Анын негизги атаандашы башкы штабтын мурдагы жетекчиси Бени Ганц. Ал таза саясат орнотом деп убада кылууда. Бирок палестиналыктар менен араздашуу маселесине келгенде, эч бир талапкер палестиналыктардын өз мамлекети болсун деп айткан жок. Израилдеги бул шайлоолордо кантип палестиналыктар менен тынчтыкка жетүү керек деген эл аралык деңгээлде колдоого алынган идеялар четте калгандай. Коркунучтуусу чыңалууну, ишенбөөчүлүктү күчөтүп, көптөн бери уланып келе жаткан жаңжал кылымдарга узарат. Бул шайлоодон кийин бийликке жаңы адам келип, маселе чечилбей кала бериши мүмкүн. Израилдеги парламенттик шайлоо тууралуу жана башка орчундук кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com/кыргызды издеңиз. Дональд Трамп АКШ федералдык сотунун башпаанек сурагандарды соттук угуулар башталганча Мексикага жөнөтүүгө тыюу салган чечимин сындады. Трамп аталган чечим АКШ үчүн туура эмес чечим болду деп сыпаттаган. Өкмөттүн саясатына ылайык соттук угууларын күтүп жатышкан үй бүлөлөргө Кошмо Штаттарда турушуна уруксаат берилбейт. Буга байланыштуу Ак үй иммиграция маселелерин көзөмөлдөгөн бөлүмдү реформалоого киришкендей. Соңку айларда чек араны кесип Америкага кирүүнү каалагандар көбөйгөн. Алардын арасында борбордук Америкадан качып келген үй бүлөлөр да бар. Президент Трамп мигранттарды киргизбөө амалын карап жаткандыктан улардын баары АКШга кирип калууга аракет кылууда. Балдарды көпкө чейин кармабоо тууралуу эрежеге байланыштуу башпаанек алууну күткөн үй бүлөлөр соттук угууга чейин бошотулууда. Ага чейин аларга Кошмо Штаттарда калуусуна уруксат берилген. Бирок улуттук коопсуздук комитети сотко чейин айрым мигранттарды Мексикага кайра жөнөтүп туруу тууралуу жаңы чечимин тааныштырды. Ошол учурда Сан-Францисконун соту өкмөт өтө кооптуу учурда иммигранттардын кайтып кетишине жол бербеши керек деген чечим чыгарды. Жыйынтыгында судья Ричард Зеборг өкмөттүн программасын токтотконун айтат. Ага Трамп кыжырданып, бул АКШ үчүн туура эмес чечим болду деп Твиттерге жазды. Ал абал көзөмөлдөн чыгып кетти деп билдирген. Жумага чейин өкмөт соттун чечимине каршы даттана алат. Бирок өткөн аптада чек араны өзү барып көргөн президент катуураак чара көрүү тууралуу ойлоно баштаган. Аны улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Кристиан Нильсен коштоп барып, 2 күндөн кийин отставкага кеткен. Муну менен Ак үй иммиграция маселелерин караган аталган комитетти реформалоону пландап жаткандай. Мен президенттин чек араны коргоо демилгесин колдойм. Чек арадагы гуманитардык жана коопсуздук качылыгына багытталган бардык аракеттерди колдоону уланта берем. Президент Мексика менен Американы бөлгөн бийик дуал куруу максатынан кайта элек. Трамптын көптөн берки дуал куруу убадасынын артында
Эгер кандайдыр бир өзгөртүү киргизилсе, чек араны биротолуу жаап салам деген коркутуусу токтобой келет. Президент аталган чечимден улам сот жана Конгресс менен дагы көп кармашчудай. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Бириккен Улуттар уюму Триполи шаарындагы жалгыз аба майданына жасалган аба чабуулду катуу сынга алды. Бул соккуну генерал Калифа Хафтарга берилген күчтөр жасаган деп айтууда. Өткөн жумада генералдын күчтөрү буунун колдоосундагы өкмөттү тартып алуу операциясын баштаган. Уюмдун айтымында кармашуунун айынан миңдеген тургундар жер которууга аргасыз болду. Атайын окумуштуулардан турган топ жер планетасындагы эң эски музду чыгарып алууну көздөдү. Окумуштуулар чыгыш Антарктика музун дрель менен казып көрөт. Эгер долбоор ийгиликтүү ишке ашса, окумуштуулар климат тууралуу 1 миллион жыл илгерки маалыматка ээ болушат. Ошентип алар келечекте климаттын өзгөрүүсүн алдын алуу моделдерин жакшыртабыз деген пикирде. Гонконгдо эркин шайлоо өтүүсүн талап кылган 9 демократчыл активист коомдук тартипти бузду деген айып менен күнөөлүү деп табылды. Алардын арасында 2014 жылы кол чатыр кыймылынын мүчөлөрү болгон профессор Бени Тай, социолог Чан Ким жана чиркөө кызматкери Чу Йин Минг бар. Алардын баары 7 жылга кесилиши мүмкүн. Индияда бейшемби күнү шайлоо башталат. Акыркы өнөктүк күндөр жүрүүдө. Премьер-министр Нарендра Моди добуш берүүчүлөрүнө кайрылып жатып, терроризмге каршы туруштукту күчөтүүнү вада кылды. Оппозициядагы Конгресс партиясынын лидери Рахул Ганди атаандашынын убадаларын караңгы жана текебер деп сыпаттады. Шайлоо бир нече айлампага бөлүнүп, майдын ортосуна чейин барары күтүлүүдө. Туура эмес тамактануу тамеки тартуудан да көбүрөөк элдин өлүмүнө алып келет. Lancet аттуу медициналык журнал жар салган иликтөөдө 195 өлкө камтылып, жер жүзүндө адамдардын ар бир 5-си туура эмес диетанын айынан көз жумат. Ошондой эле иликтөө көрсөткөндөй, диетадагы туздун көптүгү сыяктуу факторлор чоң зыян тийгизет. Окумуштуулар мына ушундай тамактарды көбүрөөк жеш керектигин баса белгилеп келет. Мөмө жемиштер, жер жемиштер, жаңгактар жана дан азыктары адамдын ден соолугуна өтө пайдалуу. Ал жүрөк оору, инсульт, рак илдети жана диабет сыяктуу оорулардын алдын алат. Ал эми иштетилген эт сыяктуу даяр тамактарга туз көп кошулат. Мындай туура эмес тамактануудан улам дүйнө жүзү боюнча миллиондогон адам көз жумууда дейт окумуштуулар. Lancet аттуу журналда жарыяланган изилдөөгө караганда 2017 жылы тузду өтө ашыкча пайдалануудан 3 миллион адам каза тапкан. Дагы 3 миллион адам күнүмдүк тамагында дан азыктарынын жетишсиздигинен улам каза болгон. Ал эми жашылча жемиштердин тартыштыгынан улам 2 миллион адам каза тапкан. Дандан жасалган нан, жер жемиш, кара ундан жасалган азыктар жана күрүч сыяктуу азыктарды көбүрөөк жеп туруу ден соолугубуз үчүн өтө жакшы. Эгер ден соолукка зыянделген даяр же тез татымдарды жегиңиз келсе, аны деле кээде же аз өлчөмдө жеп койсо эч нерсе болбойт. Бирок туура тамактанууга басым жасашыбыз зарыл. Окумуштуулардын айтымында дүйнөнүн ар бурчунда жашаган эл пайдалуу азыкты өзүнө керектүү өлчөмдөн кыйла азыраак жейт. Андыктан диетаны өзгөртүү үчүн атайын үгүт иштери жүрүп келет. Бирок адамдар мындай кеңештерге муктажбы? Кээде иштен кеч чыгам. Тамак жасоого шайын келбей турганда даяр нерсени жейсиң. Болбосо үйдөн тамак жасаган оңой эле. Жаңы эле Макдональдстан чыктым. Кээде тентектенип бургер жеп коем. Мен балык менен сэндвич жейм. Жолдошум болсо майлуу тамакты жакшы көрөт. Бирок ал жакшы эле жүрөт окшойт. Адамдардын диетасын оңдоо оңой олтуң эмес. Бирок жыл сайын миллиондогон адам туура тамактанбагандыктан каза болуп жатканын көрсөтүп турсак, балким адамдар ойлоно баштайт. Угандада февраль айынан бери Кытай өкмөтү тарабынан каржыланган Кытай тилин үйрөткөн 35 мектеп курулду. Бул эки өлкө ортосундагы бизнес жана маданий алакаларды бекемдөө максатында жасалууда. Бирок бул мамиле эки тараптуу жана Кытай мындан эмнени жеңет? Бул алардын экинчи гана жолу өтүп жаткан мандарин сабагы. Бирок окуучулар аны тез эле илип алышууда. Кытай өкмөтү Уганда мугалимдерине Кытай тилин кантип окутуу керектигин үйрөтүүгө жана айрым материалдарды колдонууга каражат бөлүп берүүдө. Алар долбоорго канча акча коротулганын айткылары келген жок.
Бул студенттер башка француз жана суахили сыяктуу тилдердин ордуна кытай тилин тандап алышкан. Окуучулардын жана алардын ата энелеринин ою боюнча Кытай бул алардын келечеги жана эмитен эле тилди үйрөнүү зарыл деген ойдо. Кытай тили мага жагат. Ар дайым кытайча сүйлөй алсам деп кыялданчумун. Эми шарт түзүлүп үйрөнүп жатам, дейт бул окуучу. Бул жерге Ван Ли Хонг Сума айымда келген. Анын мектеби угандалык мугалимдерди окутуп, окуу программасын кантип колдонуу керектигине жардам берет. Кытайлык балдар кичинекей кезинен эле англис тилин окуп башташат. Бирок бул америкалыктар Кытайга келип басып алды дегенге жатпайт да. Биз алардын тилин үйрөнүү менен америкалыктарды жакшы түшүнөбүз. Биз алардын тилин билүү менен алардын техникаларын үйрөнүп жатабыз. Алардын ыкмаларын өздөштүрүп, кийин өзүбүздүкүн иштеп чыгып жатабыз. Акыркы 10 жылдан бери Кытай Уганда үчүн негизги инвесторго айланып, соода өнөктөшү болуп калды. Угандадагы эң ири гидроэнергетикалык дамбаны куруу үчүн Кытай 2 миллиард долларга жакын каражат салган. Ошондой эле негизги чоң жолду курууга 350 миллион доллар бөлгөн. Бирок айрым угандалыктар Кытай өкмөтү тил үйрөнүүгө каражат бөлүү менен алар бул континентте дагы бир жолу өз таасирин күчөтүүдө жана бул Кытайдын гана пайдасына болмокчу деген ойдо. Угандалыктар Кытай тилин үйрөнгүбүз келеттешүүдө. Бирок Кытай Уганда өкмөтүн мажбурлап жатабы же жокпу? Ал эми Уганда бийлиги өз жарандарын мажбурлап жатабы деген суроолор жаралат. Мындай суроолордон алыс болууга катышат. Биз билим берүү министрлигинен бул сынга кандай жооп кыласыңар деп кайрылдык. Алар чет өлкөлүк өкмөттөрдүн же уюмдардын тилдерди үйрөтүүнү колдонуп жатканы, кадыресе көрүнүш экенин жана муну Уганда бийлиги колдой турганын айтышты. Жаңылыктардын соңунда АКШдан келген тасманы көрсөтө кетели. Техас штатындагы Алто шаарында жаз айларында көп жаан жаабайт. Бирок жакында эле ал жерде муштумдай болгон чоң мөндүр жааптыр. Жекшемби күнү күн күркүрөп, Техас штатынын түштүк жагында катуу жамгыр жаагандыктан тургундар ушундай табигый кубулушка күбө болуптур. Келерки бир нече күндө дагы күн жаайт деген эскертүүлөр болуп, тургундарга баш кийим кийип жүргүлө же үйдөн чыкпагыла деп айтылыптыр. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз BBC Kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уксаңыз болот. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Сиздер менен мен Эрмек Максутова болдум. Саламатта калыңыздар.